Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген оңтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Оштогу сел 19 жана 10 жаштагы эки кыздын сөөгү дагы Өзбекстандан табылды. Эс алуу жайдан сел суусуна агып кеткен 19 жана 10 жаштагы кыздардын сөөгү Өзбекстандын аймагынан табылды. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат борбору кабарлады. Маалымдалгандай, Андижан шаарынын Шахронсой сайынан болжол менен 2005-2014 жылы туулган кыздардын сөөгү саат 14:30 коңшу өлкөнүн милиция кызматкерлери жана куткаруучулар тарабынан суудан табылып, Андижан шаарына жеткирилген. Белгилей кетсек, кечээ 14 июлда катуу келген селдин улам Ош шаарындагы Мөлбулак эс алуучу жайынан 4 киши агып кеткенлиги боюнча маалымат кабарланган. Суу 44 жаштагы аялды жана анын 6, 10 жана 19 жаштагы кыздарын алып кеткен. Ошол күнү кечинде 6 жашар кыздын сөөгү Өзбекстандын аймагынан табылган. Ал эми бүгүн 15 июлда куткаруучулар аялдын сөөгүн Катта Терек аймагындагы Акбура дарыясынан алып чыгышты. Айта кетсек, бул үй бүлөдөн тышкары дагы бир аялды сел агызып кеткен. Учурда издөө иштери уланып жатат. Булак суу беркежи. Ошко жардам иретинде чогултулуп жаткан каражат кемдин көзөмөлүндө экендиги айтылды. Мамлекеттик органдар тарабынан элден каражат чогултуу демилгеси болгон жок. Демек, жеке жарандар тарабынан чогултулуп жаткан каражаттын даректүүлүгүнө жооп бербейт. Мындай билдирүүсүн бүгүн 15 июлда президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Нурилич Токумбаев өз социалдык баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында, Оштогу селдин кесепетин жоюу жана тазалоо иштери мамлекет тарабынан ишке ашып жатат. Куткаруу жана башка тиешелүү иштерге өз убагында чара көрүлүп, тийиштүү кызматкерлер күнү-түнү иш алып барууда. Ушундай мезгилде пайда болуу калып, кырсыктан өзүнө упай чогултууну максат кылгандар болот экен. Ар кандай флешмоб уюштуруп, акча топтой калалы дегендерди байкап жатабыз. Балким жакшы ойдо кылгысы келгендер, бирок чогулган акчага ким көзөмөл кылат, канча каражат чогулат, эч ким билбейт. Кээ бири ушундай кырдаалды колдонуп, акча жасап алуусу мүмкүн экенин эскертебиз. Ар кандай флешмобторго жана так дареги жок жардам чогултуу максатында ачылган эсептерге акча каражатын которуудан этият болуңуздар. Жардам бергиси келгендер жерине барсаңыздар, жергиликтүү комиссия бар деп калтырган өз билдирүүсүндө. Оштогу сел агып кеткен аял Орусиядан кызын турмушка узатуу үчүн жакында келген. Ошто селди агып кеткен аял 19 жаштагы кызын турмушка узатуу үчүн Орусиядан жакында келген. Ал көп жыл миграцияда жүргөн. Бул туурасында клуб басылмасына туугандарына шилтеме берүү аркылуу жазып чыкты. Маалымдалгандай, туугандары апасы жана сиңдилер менен кошо агып кеткен 19 жаштагы кыздын тою август айына белгиленгенин айтышкан. Каргаша болгон күнү атасы жана уулу үйдө калып, апасы 3 кызын алып жакындар менен эс алууга кеткен деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, кечээ 14 июлда катуу келген селдин улам Ош шаарындагы Мөлбулак эс алуучу жайынан 4 киши агып кеткендиги боюнча маалымат кабарланган. Суу 44 жаштагы аялды жана анын 6, 10, 19 жаштагы кыздарын алып кеткен. Ошол күнү кечинде 6 жашар кыздын сөөгү Өзбекстандын аймагынан табылган. Ал эми бүгүн 15 июлда куткаруучулар аялдын сөөгүн Катта Терек аймагындагы Акбура дарыясынан алып чыгышты. Айта кетсек, бул үй бүлөдөн тышкары дагы бир аялды сел агызып, учурда издөө иштери уланып жатат. Кескин айыптайм. Садыр Жапаров Дональд Трампка кол салуу аракети боюнча үн катты. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 14 июлда АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампка кол салуу аракетине байланыштуу билдирүү жасады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Талапкер жана АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампка Пенсильваниядагы шайлоо алдындагы митинг учурундагы кол салуу аракетин кескин айыптайм.
анын тезирээк сакайып кетишин, ошондой эле бардык жабыркагандардын тез арада айыгуусун каалайм деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, Пенсильвания штатында президенттикке талапкер Дональд Трамп шайлоо өнөктүгүндө сөз сүйлөп жатканда ага ок атылган, анын кулагына ок тийген, атайын кызмат ок аткан адамды дароо өлтүргөнүн маалымдаган. Атышуудан бир көрүүчү каза болуп, 2 адам оор жаракат алганы кабарланды. ФБР ок атууларды адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен иликтеп жатканын жарыялады. Ал эми ок аткан адам 20 жаштагы Томас Мэтью Крокс экени маалымдалды. Булак супер кежи. Кытайда Орусия менен биргелешкен аскердик машыгуу башталды. Кытай жана Орусия Кытайдын түштүк аймагында жайгашкан аскердик портто биргелешкен машыгуу баштаганын бүгүн 14-июлда өлкөнүн Синхуа расмий маалымат агенттиги билдирди. Машыгууга 2 өлкөнүн аскердик деңиз күчтөрү катышып жатканы маалым болду. Талдоочулар бул биргелешкен иш-чара НАТО Кытайды Украинадагы согуш боюнча чечүүчү көмөкчү деп атагандан көп өтпөй уюштурулуп жатканына көңүл бурушту. Кытайдын коргоо министрлиги өзүнүн кыскача билдирүүсүндө 2 өлкөнүн аскердик күчтөрү жакында Тынч океандын батышын жана түндүгүн күзөткөнүн кабарлап, операциянын эл аралык жана аймактык маселелерге эч кандай тиешеси жок экенин, кайсыл бир үчүнчү тарапка каршы багытталбаганын маалымдалды. Синхуа агенттиги жазгандай, машыгуунун ачылышы Чансян шаарында өттү. Андан соң Кытайдын жана Орусиянын деңиз күчтөрү картанын негизинде аскердик симуляция жана тактикалык координация машыгууларын жүргүздү. НАТОнун ушул аптада өткөн саммитинде Кытай Орусия менен чексиз өнөктөш болуп, ал Орусиянын коргоо өнөр жай тармагына кеңири масштабта колдоо көрсөтүп келатканы, мындай абал орус бийлиги коңшуларына жана Түндүк Атлантикалык коопсуздукка жараткан коркунучун күчөтүп жатканы белгиленген. Кытай НАТОнун мындай билдирүүсүн айыптап, каршылыкты козутууну токтотууга үндөгөн. Булак Азаттык. Дональд Трампка ок чыгарган ким экени белгилүү болду. АКШда президенттик талапкер Дональд Трамптын өмүрүнө кол салуу аракетин 20 жаштагы Томас Мэтью Крукс жасаганын The New York Post өздүк булактарына таянып жазды. The New York Post гезити Пенсильванияда туулган Крукс шайлоо өнөктүгү учурунда бир нече жолу ок атканын, анын ичинде Трамптын кулагынан жарадар болгонун маалымдаган. Крукс Трамп сүйлөп жаткан сахнадан болжол менен 120 метр алыстыкта жайгашкан өндүрүш ишканасынын чатырына чыккан. Акыркы маалыматтар боюнча атышуулардын натыйжасында кол салган адам окко учуп, митингдин катышуучуларынын бири набыт болуп, дагы 2 жарадар болгон.